Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы суутектик көрсөткүч деп аталат. Суутектик көрсөткүч темасына өтүүнүн алдында биз төмөндөгүдөй кайталоо үчүн суроолорду билишибиз керек. Электролиттер деп кандай заттарды айтабыз? Кандай заттар электролит эместер? Индикаторлор деген эмне? Кандай индикаторлорду билесиңер? Демек, ушул суроолорго жооп алып алгандан кийин бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы суутектик көрсөткүч деп аталат. Бул темадагы бүгүнкү биздин максатыбыз суутектик көрсөткүч жөнүндө түшүнүк алабыз. Ар кандай эритмелердин суутектик көрсөткүчүн аныктай алабыз. Суутектик көрсөткүчтүн практикалык маанисин билебиз. Эми балдар, суу аз санда болсо дагы электр тогун өткөрө тургандыгы тыкаттык менен аныкталып чыккан экен. Башкача айтканда, суунун диссоциация теңдемеси суутектин катионуна жана гидроксил тобунун анионуна диссоциацияланат. Эгерде биз массанын таасир этүү законуна салып көрө турган болсок, суунун диссоциациясын, анда суутек иондорунун концентрациясынын суунун молекуласынын концентрациясына болгон катышына барабар. Эми изилдөөлөрдүн натыйжасында бул жерде 22 градус Цельсия температурада суунун константа диссоциациясынын мааниси 1,18 көбөйтүлгөн 10⁻18 даражасына барабар. Ал эми таза сууда бул суутектин катиондору менен гидроксил аниондорунун сандары өтө аз санда экен дагы, ошондуктан таза суунун малярдык концентрациясы 55,56 мол/литрге барабар экен. Эми суунун константа диссоциациясын эсептеген учурда бунун көбөйтүндүсү 10⁻14 даражасын берет экен. Башкача айтканда, суутек иондорунун концентрациясы менен OH аниондорунун концентрациясы 10⁻14 даражасына барабар экен. Эгерде суутектин катиондорунун концентрациясы 10⁻17 даражасы болсо, OH аниондорунун концентрациясы 10⁻7 даражасына барабар. Эми мындай эсептөөлөр, эгерде биз муну шкалага салып көрө турган болсок, төмөндөгүдөй шкалаларды берет экен. Биз ушул эритмелердеги суутек иондорунун концентрациясы жана OH иондорунун концентрациясына карап туруп, ар кандай эритмелердин чөйрөсүн аныктай алат экенбиз. Башкача айтканда, бул жерде суутек иондорунун концентрациясы 10⁻1 даражасынан 10⁻14 даражасына чейин болот экен. Эгерде биз ар кандай эритмелерди анықтап аткан учурда суутек иондорунун концентрациясы 10⁻1-синен 10⁻7 даражасына чейин болсо, анда бул жерде эритмеде суутек иондорунун концентрациясы басымдуулук кылат экен дагы, чөйрө кычкыл болот экен. А эгерде суутек иондорунун концентрациясы OH иондорунун концентрациясына барабар болуп калса, бул жерде 10⁻7 даражасын берет экен дагы, бул бизге нейтралдык чөйрөнү көрсөтөт экен. А эгерде бул жерде суутек иондорунун концентрациясы OH иондорунун концентрациясы көбүрөөк болуп калат экен дагы, -7ден -14кө чейин болгондо, бул жерде OH иондорунун концентрациясы басымдуулук кылып, бул шылыштык чөйрө болуп эсептелет экен. Бирок бизге мындай сандар менен эсептөө өтө кыйындыкты туудурат экен. Демек, өтө майда сандар болуп калат экен. Демек, бул алдын даражада минус деген сан турса, бул сандын алдында ушунча нөл бар дегенди эсептейт экен. Ошондуктан биз суутектик көрсөткүч деген чоңдукту алат экенбиз. Химияда бул суутектик көрсөткүчтү биз pH деген тамга менен белгилейт экенбиз дагы. Суутектик көрсөткүч бул суутек иондорунун концентрациясынын ондук логарифмасынын терс мааниси болуп саналат экен. Эгерде мен суутек иондорунун концентрациясы 10⁻4 даражасы дегенди алып көрө турган болсок, анда биз ушул ондук логарифмага салсак, анда суутектик көрсөткүчтүн мааниси 4-тү берет экен. Мына ошондуктан биз балдар чөйрөнүн кычкылдыгынын ылуулугун аныктай турган көрсөткүчтү бул суутектик көрсөткүч деп алып, аны биз pH деген тамга менен баардыгыбыз көрүп жаткандай белгилейт экенбиз дагы. Демек, оң маанилерди алба, бүтүн сандарды оң маанилерди алгандан кийин биз аны төмөндөгүдөй шкалага коет экенбиз. Демек, 1ден 14кө чейинки сандарды алдык. Жанагыдай кайра карап көрө турган болсок, демек 1ден 7ге чейинки маанилерди карай турган болсок, бул жерде pH 7ден чоң болуп эсептелет экен дагы. pH 7ден кичине болуп эсептелет дагы, чөйрө кычкыл болот экен. Бул жерде суутек иондорунун концентрациясы көп болот экен. А эгер pH 7ге барабар болсо, анда бул жерде биздин суутек иондор менен OH иондорунун концентрациясы бири-бирине барабар болуп калып, чөйрө нейтралдык болуп эсептелет экен. А эгерде суутектик көрсөткүч 7ден чоң болсо, анда бул жерде OH иондорунун концентрациясы көп болуп, демек чөйрө шылыштык болуп эсептелет экен. Мына ушул шкаланы колдоно алып, биз көп үйүбүздөгү же болбосо турмуш тиричиликтеги ар кандай эритмелердин суутектик көрсөткүчүн же болбосо ошол чөйрөнүн кычкылдуулугун аныктай алат экенбиз.
Эми бул түшүнүктү ким киргизген? Суутектик көрсөткүч деген түшүнүктү 1909 жылы Даниялык химик Серенсен деген окумуштуу тарабынан киргизилген. pH бул латын сөзүнөн алынган, бул суутектин күчү деген сөздү түшүндүрөт. Эми суутектик көрсөткүчтү аныктай турган ар кандай куралдар же болбосо ар кандай каражаттар бар экен. Суутекти аныктай турган бул химияда аныктай турган курал бул pH метр деп аталат экен. Ал эми биздин кадимки химиялык кабинеттерде колдонулчу бул индикатор болуп эсептелет экен. Демек, мынакей мондай индикатор болуп эсептелет экен. Бизде азыр менин колумда универсалдык индикатор бар. Бул жерде лакмус кагазы бар. Лакмус, көк лакмус, кызыл лакмус, ар кандай индикаторлордун жардамы менен биз чөйрөнүн кычкылдуулугун аныктап алат экенбиз. Эми чөйрөнүн кычкылдуулугун аныктаганда биз ошол чөйрөнүн кандай экендигин билиш үчүн бизде атайын эталондук шкала бар. Ошол эталондук шкала боюнча биз чөйрөлөрдүн түстөрүнө жараша кычкыл чөйрө экендигин же нейтралдуу чөйрө экендигин же болбосо шылыштуу чөйрө экендигин ушул эталондук шкаланын жардамы менен аныктайбыз. Эми мындан тышкары биздин адамдардын организмине кайрыла турган болсок, ал жактагы дагы физиологиялык эритмелердин дагы өзүнүн чөйрөсү болот экен. Эгерде биз ашказан зилин алып көрө турган болсок, анда анын pH же болбосо суутектик көрсөткүчү 0,9дан 1,6га чейин барабар экен дагы. Бул эталондук шкаладан карап көрө турган болсок, бизге кычкыл чөйрөнү берет экен. Демек, бул жерде суутек иондорунун концентрациясы көп дегенди түшүндүрөт. Ал эми биздин терибиздики суутектик көрсөткүчү 5,5ке барабар экен. Бул дагы эталондук шкалада кызыл түстү берип турат. Демек, бул дагы чөйрө кычкыл болуп эсептелет экен. Андан тышкары ичеги зилиндики, тердики дагы ушул 5,5 болуп эсептелет экен. Андан тышкары биздин көзүбүздүн жашыныкын суутектик көрсөткүчүн аныктаган учурда pH 7ге барабар экен. Бул жерде чөйрө нейтралдуу дегенди түшүндүрөт. Демек, анда суутек иондордун концентрациясы менен OH иондорунун концентрациясы бири-бирине барабар. Андан тышкары кандыкы, кандыкы 7,4, шилекейдики 8, ал эми 8,9 болуп бул өт зилиники экен. Демек, өт зили бул шылыштуу чөйрө. Демек, көк түс менен берип турат. Бул демек чөйрө бул жерде шылыштуу экен. Башкача айтканда, H иондордун концентрациясына караганда OH иондорунун концентрациясы жогору дегенди түшүндүрөт. Эми биз муну билип алгандан кийин бир нече өзүбүз эксперимент жүргүзүп көрөлү. Мен биринчи химия кабинетиндеги ар кандай каражаттардан алып көрөйүн. Демек, менде лакмус кагаз, универсалдык индикатор бар. Универсалдык индикатордун жардамы менен биздин химия кабинетиндеги колдонуп жүргөн, кеңири колдонгон күкүрт кислотасынын чөйрөсүн аныктап көрөйүн. Муну үчүн мен азыр күкүрт кислотасынан бир аз пипетка менен алам. Биздин баягыдай эле микро приборубузга куюп көрөм дагы. Бул жерден бул эритменин чөйрөсүн аныктап көрөм. Демек, универсалдык индикаторду салдым. Универсалдык индикаторду салсам, менин индикаторумдун түсү демек кызыл түскө өзгөрдү. Муну мен кайрадан эталондук шкалага алып барам дагы чөйрөнүн pH көрсөткүчүн аныктайм. Демек, бул жерге алып келе турган болсом, менде азыр эталондук шкалада 1ди көрсөтүп атат. Демек, чөйрө бул жерде 1ден 7ге чейинкини кычкыл дегенбиз. Канчалык ушул 7ге чейинки маанилердин канчалык мааниси төмөнүрөөк болсо, демек бул кычкылдуулугу жогору дегенди түшүндүрөт. Демек, бул жерде чөйрө өтө кычкыл чөйрөнү көрсөттү. Эми андан тышкары мен дагы бизде колдонуп жүргөн үйдө колдонгон каражаттардан алып көрдүм. Мына доскада сүрөтү турат. Мен бул жерде күнүмдүк колдонгон фери идиш жууй турган каражатты алдым. Көбүрөөк колдоно турган башыбызды жууй турган шампунду алдым. Чачыбызды жууй турган Healthy Shoulders'ты. Анан көбүрөөк колдонуп жүргөн Tide деген порошокту алдым дагы. Мен азыр ушул 3 каражаттын дагы чөйрөсүн аныктап көрөм. Демек, универсалдык индикатор менен менин азыр колумда кир жуучу каражат, идиш жууй турган каражат фериники болуп атат. Феринин чөйрөсүн аныктайм. Демек, индикаторду салып көрөм. Индикатордун түсү демек жашкылт сыяктуу өзгөрдү. Эталондук шкалага алып келем. Эталондук шкалада демек менде азыр бул эталондук шкала боюнча чөйрө 7 болуп атат. Демек, феринин чөйрөсү бизде анда кандай экен? 7 болсо нейтралдуу чөйрө. Демек, бул киречүүчү каражаттардан кайрадан эталондук шкаланы коюп коеюн. Мына эталондук шкалада демек pH 7ге барабар болсо чөйрө нейтралдуу деп аталат. Демек, анда биздин кир жууп жүргөн үйдөгү кир жуутуган каражатыбыз феринин
этал көрсөткүчү pH 7-ге барабар экен. Анда ушул боюнча чөйрөнү да жазып алалы. pH демек 7-ге барабар экен. Анда pH боюнча эгер 7-ге барабар болсо, чөйрө анда бизде нейтралдык чөйрө экен. Демек нейтралдуу чөйрө. Биз идиш жууй турган үйдөгү каражатыбыздын чөйрөсүн аныктап алдык. Андан кийин көбүрөөк колдонулуп жүргөн бул порошоктун эритмеси. Порошоктун ичинен мен тайт порошогун алдым. Мен оюмча үйүбүздө көбүрөөк колдонот болушубуз керек ушул тайт порошогун. Эми ошол порошоктун чөйрөсүн аныктап көрөлү. Демек дагы эле универсалдык индикаторду салам. Универсалдык индикаторду салып көрсөк, менин кагазымдын түсү көк түскө өзгөрдү. Демек кайрадан эталондук шкалага барабыз дагы, эталондук шкаладан кайра көрөм. Демек мен азыр 11ди берип атат. Демек жазалы. Тайттын сутектик көрсөткүчү демек 11ге барабар экен. 11ди барып карайбыз бул жактан. 11 эгерде 11 болсо 7ден 14кө чейин чөйрө шылыштуу. Демек бул жерде OH иондорунун концентрациясы жогору экен. Демек чөйрө шылычту. Эми андан кийин башыбызды жууп жүргөн каражаттыкын карайлы. Мынакей койдум pH. Демек мынакей биздин көбүрөөк колдонгон баш жуучу каражаттарыбыздан бирди алдык. Чөйрөсүн аныктап көрөлү. Демек универсалдык индикатордун түсү бизде азыр демек карап келе турган болсоң 6ке 5 менен 6-нын ортосунда примерно 5,5ке барабар экен. Универсал демек шкалага барабыз. Эгерде 5,5 болсо, анда чөйрө кычкыл чөйрө болуп эсептелет экен. Чөйрө демек анда бул жерде кайсы иондордун концентрациясы көп болот? Демек H иондорунун концентрациясы көп экен. Чөйрө 5,5 экен. 5,5 демек чөйрө кычкыл. Чөйрө кычкыл болуп эсептелет экен. Мен муну аныктаган себебим балдар биздин жаңы эле таблицадан көрүп өттүк, биздин терибиздин сутектик көрсөткүчү 5,5ке барабар экен. Демек ушундан биз жыйынтык чыгарып көрсөк болот экен. Биздин терибизге канчалык сутектик көрсөткүчү жакын болсо, демек биздин терибиз үчүн ошончолук жагымдуу болот экен. Бул жерден биздин баш жуучу каражатыбыздыкы демек биздин терибиздин сутектик көрсөткүчү менен барабар болду. Ал эми идиш жууй турган каражатыбыздыкы болсо 5,5ке жакыныраак болду, нейтралдуу чөйрөнү көрсөттү. Ал эми биздин кир жууй турган каражатыбыз тайт порошогунукун алып көрө турган болсок, бул жерде чөйрө шылышты экен. Биздин терибиздин сутектик көрсөткүчүнөн бир нече жогору болуп атат. Андан тышкары эми биздин күнүмдүк турмушубузда биз абдан көп ичет болушубуз керек. Бардыгыбыз эле көп ичип жүргөн кола ичим суусундугу, ушул суусундуктун дагы сутектик көрсөткүчүн аныктап көрөлү канча экендигин. Жанагыдай эле универсалдык индикатор салып аныктап көрөм. Чөйрө акырындык менен эталондук шкалага салып көрө турган болсок, мунун чөйрөсү 4кө жакындап атат бардоска көрүнгөндөй. Демек 4кө өзгөрдү. Демек ичип аткан коолабыздын дагы кычкылдуулугу жогору экен. Ошондуктан биз үйүбүздө ашказаныбыздын кычкылдуулугу 1,6-га 0,9-дан 1,6-га чейин эле болуп аткандыктан жанагы таблицадан карап кайра бир сыйра карап көрөлү. Демек мынакей 0,9-дан 1,6-га чейин эле болот экен. А биз кола сыяктуу ар кандай суусундуктарды ичкен учурда биздин ашказаныбыздын кычкылдуулугу жогорулап, демек ар кандай ооруларды алып келиши мүмкүн экен. Демек сутектик көрсөткүчтүн мааниси эмне экен? Практикалык мааниси. Биз ар кандай каражаттарды сатып алган учурда биз сөзсүз түрдө алардын сырттарын карашыбыз керек экен. Ошол сырттарында сөзсүз ошол каражаттарды сатып алган pH деп ана көрсөткүчү жазылат экен. Ошол көрсөткүчтү карап туруп биздин өзүбүзгө ылайыктап сутектик көрсөткүч боюнча аларды сатып алышыбыз керек экен.
Эми биздин үйүбүздө бардыгыбыз деле мындай индикатор боло бербейт. Бул химиялык кабинеттерде колдонуп жүрөбүз. Ал эми үйүбүзгө барганда бизде табигый индикаторлор бар экен. Ушул табигый индикаторлорду колдонуу менен эле биз үйүбүздө ар кандай каражаттардын көрсөткүчтөрүн аныктап алсак болот экен да. Эгерде капустаны ала турган болсок, кызыл капуста, өзү капустанын табигый өңү кызгылтым түстө. А эгер биз эритмелерди аныктап аткан учурда ал кычкыл чөйрөдө өзүнүн түзүн кочкул кызылга өзгөртүп кетет экен. А эгер чөйрө шылыштуу болсо, ошол кызгыл түстөгү капуста түзүн өзгөртүп кеткен, ал жашылга. Андан тышкары мына көп эле колдонуп жүргөн кызылча. Кызылчанын өзүнүн түзү билебиз, бардыгыбыз деле кызыл. Эгер эритме кызыл чөйрөдө боло турган болсо, эле кычкыл чөйрөдө боло турган болсо, анда ал кызыл түзүндө эле калат экен. А эгерде эритме шылыштуу чөйрөдө боло турган болсо, анда ал жашыл түскө өтүп кетет экен. Андан тышкары пияз өзүнүн түзү ак түстө. Ал эми кычкыл чөйрөдө пияз көк түскө өңүн өзгөртөт экен. Ал эми шылыштуу чөйрөдө болсо жашкыл түскө өзгөрүп кетет экен. Помидор азыркы учурда көп эле помидор болуп жатат, ошону да колдонсок болот экен. Демек, помидордун өзүнүн табигый түзү кызыл, кычкыл чөйрөдө помидор кызыл түскө өтөт экен. Ал эми шылыштуу чөйрөдө ачык кызыл түстү берет экен. Ал эми сабизди алып көрө турган болсок, өзүнүн түзү сары, кычкыл чөйрөдө сары боюнча калат экен. Эгерде чөйрө шылыштуу болсо, сабиз өзүнүн түзүн ак түскө өзгөртөт экен. Демек, биз химиялык каражаттар же болбосо химиялык индикаторлордун жардамы менен эле чөйрөлөрдүн көрсөткүчүн аныктабастан, андан тышкары биздин күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн ар кандай жашылчаларды, жемиштерди колдонуу менен дагы биз алардын чөйрөсүн аныктап алсак болот экен. Эми ушул билимдерибизди колдонуп, бул чөйрөлөрдүн кычкылдуулугун аныктап көрөлү, чөйрөсүн. Бизге сут кислотасы берилди, кайнатма туз берилди, жестин гидроксиди берилди. Ушул жерде кайсыл жерде чөйрө кычкыл дейт. Аныктап көрө турган болсок, жестин гидроксиди, демек бул негиз болуп эсептелгендиктен, бул жерде чөйрөнүн гидроксид иондорунун саны көбүрөөк болот экен дагы. Бул жерде негизинен чөйрө шылыштуу чөйрө болот экен. А бул жерде кайнатма туз жана сут кислотасы. Демек, кислоталарда чөйрө кычкыл болуп эсептелет экен дагы, бул жердеги чөйрө кычкыл чөйрө сүт кислотасында экен. Демек, жоо сүт кислотасы. Андан кийин бизге дагы бир нече эритмелер берилди, суу берилди, бензин берилди, анан акиташ суусу берилди. Ушул жерде кайсынысынын көрсөткүчү 7ден чоң дейт. Демек, 7ден чоң болуш үчүн биз жана шкала боюнча чөйрө шылыштуу болуш керек дагы. Бул жерде бардыгыбызга белгилүү акиташ суусунун чөйрөсү 7ден чоң, башкача айтканда шылыштуу. Анткени биз шылыштуу чөйрө болгондугун билген дагы бир күнүмдүк турмуш тиричилигибизде, эгерде биз үйлөрүбүздү актап жаткан учурда колубузга коргоочу каражаттарды кийбесек, коюлубуз оюп кетет. Демек, чөйрө канчалык шылыштуу болсо, анда биздин терибизди оюп жеп кеткенге жөндөмдүү болушат экен. Ошондуктан бул жерде акиташ суусунда чөйрө сутектик көрсөткүч 7ден чоң. Бүгүн биз силер менен сутектик көрсөткүч боюнча маалымат алдык. Демек, сутектик көрсөткүчтүн практикада мааниси абдан чоң экен. Биз күнүмдүк турмушта көптөгөн эритмелерди колдонгондуктан, ар бир эритмени ушул бүгүнкү каражаттардын жардамы менен чөйрөнү аныктап алсак болот экен. Саламатта калыңыздар.